ороза айында дүйнө менен алек болсо, тарайыкты окубай койсо, орозону кармабай койсо, башка койсо, аны азгыра берет туугандар. Зынаган адам зына кыла берет, жинде болгон адам жинде боло берет. Сөз жалган көлүк дегенде соттун астында эмес. Эки адам бириккенде бирөөнүн жакшылыктарын көзү жумуп туруп жалаң жамандыгын айткан болсо, бул жалган көлүктүн катарында эсептелет. Алардан эч бири калбайт, бардыгы тозоктун үстүнө бир гана койгон жападан жалгыз жол сыраттын үстүнөн өтүп кетишет. Шалакылык кылып Рамазанды эптеп өткөрдү, күнөө кечирилбей калды. Бирок ооз аштыруу дегенде тойгозууга кошулат. Жөн эле суу берип коюп курмай. Бүгүн иншалла ушул жалпы көпчүлүктүн ортосунда сиздер менен сүйлөшө турган темабыз алдыбызда келаткан ыйык Рамазан айы. Берекелүү Рамазан айы жөнүндө сүйлөшөбүз. Орозо кармоо өкүмү канчалыктан келди? Жана ошол орозонун бизге бере турган айындагы артыкчылыктары жана ошол орозону бузуп кое турган нерсе. Бузуп кое турган нерселерде биз жалаң гана оозду ачып кое турган фыкый өкүмүн айтпайбыз. Ошо туткан орозобуздан пайда болбой чыгып кете турган, балким орозо ичи жөн эле зыян менен жүрүп кое турган бир коркунучтар жөнүндө дагы бир аз эскерткенге аракет кылабыз иншалла. Ал үчүн Аллах Тааладан жардам сурайбыз. Айта турган сөзүбүз туура жана жеткиликтүү болсун. Жана баарыбыз чогуу дуа кылабыз. Ар бир иште Аллах Таала бизге ийгиликтерди берген болсун. Бисмилла, мына бүгүн биз Шаабан айынын акыркыларында турабыз. Шаабан айы билесиздер, шарияттын эмеси боюнча айды эсептегенде биз январь, февраль, март деп эсептейбиз, туугандар, билесиздер. Биз шариятыбыз көрсөткөн айлар менен атайбыз. Мына келаткан ай, тагыраак айтканда, мына ай менен эсептегенде 1-марттарга болжолду Рамазандын күнү башталат. Тагыраак айтканда, ровно бир жумадан кийинки жума күнү Аллах насип кылса тарайых окушубуз мүмкүн. Анткени шарият боюнча биринчи түн келет. 12ден күн алмашпайт. Шамдан кийин күн алмашат. Шам болду, Шаабандын акыркы айы түгөнүп туруп, Рамазандын биринчи күнү келди. Ошо күндүн да кайсынысы келатат? Түнү келди. Мына ошондуктан Рамазан түнүн өтүп кетебиз дагы шамдан баштап. Орозо тутпаган эле да. Түндөн баштап биз Рамазан түнүндө деп дуа кылабыз. Бири-бирибизге эскертебиз дагы. Кечинде куптан намазынан кийин топтолуп түнкү намазды окуйбуз, тарайх намазды окуйбуз. Алла насип кылган болсо. Бирок Рамазан келди. Дагы жылда келет ошол сыяктуу. Анан болду, Рамазан бүттү дебешибиз керек. Азыр бир нече хадистерде баса белгилейбиз. Бул Рамазан бизге берген акыркы мүмкүнчүлүк. Аллах Таала биздин алсыздыгыбызга жараша ыйманыбызды күчөтүш үчүн, Аллага жакындатыш үчүн, таква болуш үчүн мына Рамазанды берип атат. Чынында жамаат ыйманы сустап кетти, туурабы? Моюнга алышыбыз керек да. Биз дүйнө иштерин өзүбүзгө көбүрөөк жүктөп, бир топко Аллах Тааладан алыстадык. Намаздарды дагы зорго-зоргодон окуй турган учурга жетиштик. Тахажжуд намазын дээрлик акыркы тахажжуд окугандарды эстей албагандарыбыз да бар. Же эстегендер болсо дагы бир жуманын нарагында окудук, туурабы? Неге дегенде шайтан ар кадам сайын бизди Аллахтан алыстатып турат. Бирок Аллах Таала бизге ырайым кылып Рамазан айын берди. Рамазан айын Аллах Таала силер таква болушуңар үчүн, Аллахтан көбүрөөк коркушуңар үчүн Рамазан айындагы орозону фарз кылды деп келет. Куранда карап окуй турган болсок, Бакара сүрөсүндө Кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Ыймандуулар кайрылып айтат. Силерге орозо фарз кылынды, силерден мурдагы коомго дагы орозо фарз кылынгандай эле. Ал силер таква болушуңар үчүн. Рамазанда бизге Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк берет. Бир ай туугандар. Бир ай ашказаныбызга биздин напсыбыз каалаганды эле жей бербестен, акча бар чындыгында, продукта бар, бирок тыйылып атабыз Аллахтын буйругу менен. Аз жеп жана кечиндеси курсак тойгондон кийин не болот?
адам уйкусу келет, кыйналат, бирок ага койбостон кечиндеси түнү намаз окуп, узак намаз окуп, 20 рекет намаз окуп кеминдечи. Анан ошондой режимде 1 ай бою кайталоо бизди чындыгында Аллахка жакындатат. Бирок эгер ошол нерсени кылган болсок да, албетте бул бизди ыйманыбызды күчөтөт дагы. Алла насип кылса, Рамазандан кийинки Рамазанга чейин биздин ыйманыбыз көтөрүлгөн абалда калыш керек. Түшүнүктүү кылыш үчүн Рамазан биз үчүн заряд бере турган, ыйманыбызды көтөрүп көбөйтө турган, заряд бере турган ай, кубаттандыра турган ай. Эске алайлы мунчу. Анан кантип кубаттандырат, башка айлардан кандай айырмачылыгы бар десек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн карайлы. Пайгамбарыбыз мындай деп бизге куш кабар айтып белги берет Рамазан тууралуу. Ида дахала Рамадан. Эгерде Рамазан ай кирип келсе, ал деген сөз кийинки жума, бисмилла дегенде биз Рамазан түнүнө жеттик. Шамдан кийин эле башталат. Футтихат абуабул жанна. Бейиштин эшиктери ачылат. Ва гулликат абуабу джаханнам. Тозоктун эшиктери жабылат. Ва сулсилаты шаятин. Шайтандар кишенделип байланат деп пайгамбарыбыз кабар берет. Бул хадисти уккансыздар, а? Эми бул хадисти бир аз түшүнүп беребиз. Түшүндүрөбүз. Бул хадисте пайгамбарыбыз өтө жеткиликтүү кылып сүйлөдү. Бирок бардыгы түз өзүнөн эмес, кыйыр мааниси. Анткени бейиш эшиктери качан ачылат? Кыяматта бардыгы сурак болгондон кийин бисмилла дегенде пайгамбарыбызга ачылат. Мурда сабактарда өткөнбүз. Андан кийин башка пайгамбарлар кирет. Андан кийин пайгамбарыбыздын үммөтүнө ачылат. Үммөттөрдүн арасында эң биринчи мухажир сахабалар кирет. Андан кийин биз киребиз. Алла насип кылса кирели. А бирок мунул айда кийинки 5-нчи күн ачылат деген маани эмес. Жаннат бар, тозок бар, жаратылган. Бул жерде бейиш эшиктер ачылат дегени бейишке алып бара турган жолдордун ачылат деген мааниси. Анткени Рамазанда кечирим айы, Аллахтын рахматы жаап турган ай, бир кылынган амал көпкө эсеп боло турган жакшылыктын эшиги ачылган айлар. Мына ошондуктан бейиштин эшиктери ачылат дегени бул жакшылык эшиктери, Аллахтын кабыл боло турган сооптуу иштери көп ачыла турган. Муну эмнеге буга таянып айтып атабыз? Эмнеге алымдар муну кыйыр маанисинде деп айткан? Анткени гулликат абуабу джаханнам, тозок эшиктери жабылат деп айтат. Ал деген сөз тозокко алып бара турган жаман жолдордун эшиги жабылат. Анткени адамдар күнөө кылганга анча батынбай калат, кылгысы келбей калат. Аны азгырып барган сулсилаты шаятин, шайтандар кишенделип байланат. Эми бул жерге бир эске алыңыздар. Тозоктун эшиктери жок тугандар. Тозоктун үстү ачык. Тозок үчүн өзүнчө бул хакыйкатан аганда көрүп келгендей сүйлөп атат го деңиздер. Пайгамбарыбыз көрүп келген да мунучу. Көрүп келген. Анан биз ону пайгамбардан угуп туруп көрүп келгендей сүйлөйбүз. Анткени бейиш тозок жөнүндө аябай көп хадистер бар да, 200дөн ашык хадистер бар. Тозоктун эшиктери жок. Тозок ачык. Ачык асман. Ким Сырат көпүрөсүнөн түшүп кеткен болсо түшө берет. Андай тосмо жок. Ошондуктан бул хадистен алымдар бардыгы бир түрдүү түшүнүк берет. Бул тозокко алып бара турган жолдор жабылат. Анткени адам байкасаңыздар мурдагыдай чектен ашкысы келбей калат бул айдачы. Напси анчалык күчөйө калат. Жана үчүнчүсү шайтандар кишенделип байланат дегени дагы бул шайтандар бардыгы кишенделип байланбайт. Шайтандар орозо кармаган адамга, таравих намазын окуган адамга, Аллага зикир кылган адамдар үчүн байланган болот. Зыянын бере албай калат. Мына байлаш үчүн сөзсүз түрдө бир жерге байлап жылдырбай коюш эмес. Бирөө өзүнө коргоо кыла алган болмосо, дээрлик байлангандай болуп эле зыян бербей калат. Жанагы зоопарктар бар го. Биз зоопарктарда өзү жөнөкөй зоопарк жаныбарларды мындай жырткыч жаныбар башларды ар бир өзүнүн ячейкасына камап койгон, мынтип көрөсүң. Анан зоопарктын башкача да түрү бар, билесиздерби?
Африка дегенчи. Алардын жашай турган токойуна кирип кетесиң, бирок өзүң клетканын ичинде, сетканын ичинде киресиң. Келип эгерде кол салам десе салбайт. Ушундай деңгээлде тосулган. Бул шайтандар кишенделет дегени түшүндүрүш үчүн айттабыз. Ар бир орозо кармоочунун өзүнө көз каранды. Эгерде орозону кармаса, таравихти окуса, дуаларды кылса, зикирлерди кылса, шайтан ушундай кылып азгыра албай калат. Куду баягы Африка деген зоопаркка кирип алып туруп, арыстандардын андан башка жырткычтардын жанында кеңири жүрө берген сыяктуу, алар келип кол салса дагы зыянын бере албай турган деңгээлде орозо кармаган адам шайтандан зыян көрбөйт. Бирок тетирисинче орозо айында дүйнө менен алек болсо, таравихти окубай койсо, орозону кармабай койсо, башка койсо аны азгыра берет туугандар. Зына кылган адам зына кыла берет, жинде болгон адам жинде боло берет. Сөгүнгөн адам сөгүнө берет, бузулган адам бузула берет. Рамазандын ичинде деле анткени ал үчүн шайтандын байлануусу жок. Шайтан кадимкиде азгырат алчы. Ошондуктан бул хадисти бардыгын кыйыр мааниде, чындыгында пайгамбарыбыздан берген башарат Рамазан айында чынында туугандар. Ушунчалык жакшылык эшиктери ачылат. Кайсы биринен кирсең болот. Анткени бейиштин 8 эшиги бар. Кимдир бирөө көп кайрымдуулугу себептүү бейишке кирет. 8 эшигинен бирөөсү. Кимдир бирөө орозосун бекем кармагандыгы үчүн раян деген эшиктен кирет. Кимдир бирөө кичпейир болгондугу үчүн ал эшиктен кирет. Ушундай кылып бөлүп берилген. Рамазанда ушул эшиктердин бардыгы ачык болот. Каласаң орозо менен кир. Каласаң бизде Рамазанда кайрымдуулук иштери көп да, мисалы кабыл турган. Зекеттерди ушул айда берсең болот. Ифтарларды кылсаң болот. Каласаң ушул эшик менен кир. Каласаң түнү менен намаз оку. Бул эшиктердин бардыгы ачылынган болот. Жада калса кичипейилдик деген, майдаланбоо деген эшиктердин бардыгы Рамазанда ачык. Анткени адам кечке орозо кармап, асыр малда деле эслетим. Асыр малдарга келгенде өзү кечке неге кыйналып атасыз? Аллахтын ыраазылыгы үчүн кыйналып атасыз. Ошол маалда бирөө жиниңизге тийсе эмне болот? Орозо кармаган адам ага иш болбойт, майлим. Сен чото Рамазандан абал билбейт окшойсуң деп баса берет. Башка айларда сен токто, сен кимсиң? Мен сенин каерде экениңди дарегиңди түшүндүрүп коем. Ал убакта адам өзү эле алсырап турат алчы. Алла менен болгон байланыш өзүнүн алсыздыгы менен дагы эле далилденип тура берет, дагы көңүл бурулбай турган. Ошондуктан көп эшиктер Рамазанда ачык болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айында ушунчалык ибадатка бекем болгон, башка айларда кылбаган ибадаттарды Рамазанда көбөйтөт эле. Рамазан тууралуу Аллах Таала Кур'анда мынтип кабар берет. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Рамазан айы, мунун артыкчылыгы бул айда Кур'ан түшүрүлгөн. Бул жерге рахмат эсептелинген, бул жерди туура жолго көрсөтө турган ай, көрсөтө турган туура жол бул Кур'ан Рамазан айында түшкөн. Уландысын. Фаман шахида минкум аш-шахра фальясум. Кимде ким бу Рамазан айын көрсө, орозо кармасын. Рамазан айын көрөбүз. Демек Рамазан ай кирди, орозо кармасын. Фальясумху дегени айткын алар көргөн адамдардын бардыгын не кылсын? Рамазанда орозо кармасын. Көргөн адамдар дегенде эми көпчүлүк көрсө эле болду. Ар бир адам көрүш шарт эмес. Болду, Рамазан кирди, бисмилла баштайбыз. Анан бир нерсени айтып коелу. Рамазан айы келген убакта көбүнчө бар го. Биз пайда бир ишти кылсак, аябай биз чындыгында акылдуубуз да. Пайда анан зыянын көрөбүз, туурабы? Бир ишти кылсак, пайда болот. Кылбай койсоң зыян көрбөй турган иштер бар, туурабы? Бир иштер бар, кылсаң пайда болот. Эгер аны кыла албай калсаң, чоң бир жоготууга жетесиң, банкрот болот. Туурабы? Ошолордун бирөөсү биз бул дүйнөгө келдик. Ибадат кылган болсок, Аллага жакындасак, биз үчүн пайда бейиш бар. Кылбай жөн эле жүрө берсек, биз зыянга кирип кетебиз. Тозокко ыргытылынат. Биз айттык го, тозоктун эшиктери жок. Анткени тозок накты адамдын алдында болот. Алла Таала кафир эки жүздүүлөр үчүн ин минхум илля варидуха деп айтат. Тоза астагфирулла. Эки жүздүү кафирлар үчүн жөн эле бардыгы түз эле тозокко васиқаллазина кафару деп айтылат. Илан нар зумара.
тозокко жалпы командасы менен сүрүп барылат. Айдап барылат да. Жөн эле сүрүп апарылып өтүшүрүлөт. Ал эми мусулмандар үчүн албетте биринчи түз бейишке киргендерден сырткары калган мына күнөөкөр адамдар үчүн ин минхум илля варидуха. Алардан эч бири калбайт, бардыгы тозоктун үстүнө бир гана койгон жападан жалгыз жол сыраттын үстүнөн өтүп кетишет. Өткөн өтөт, өтпөгөн калат. Сыраттан куладыбы түшүп кете берет ошол нерсегечи. Алла Таала өзү сактасын. Эми Рамазан тууралуу айта турган болсок, мына минбар туугандар. Бул минбар неге жасалган? Пайгамбарыбыздын доорунда эл көп болгондуктан сахабалардын бир ою болгон, идеясы болгон. Я Расулулла, аттагылар көрбөй калтат. Тошуңуз жетпей калтат. Мынандай микрофондар болгон эмес да пайгамбардын убагында. Атайын ушинтип жыгачтан, курма дарагынын жыгачынан ушинтип 3 тепкичтен болгон минбар жасалган. Пайгамбар ошонун үстүнө чыгып алып туруп сүйлөйт эле. Бийиктен сүйлөсө кандай болот? Көрүнөт, добуштагы жетет. Ар качан жума хутбасын же болбосо башка бир сабактарда ушинтип өтөт эле. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз ушул минбарга чыгып баратканда өзгөчө амин биринчи тепкичте айтты, экинчи кадам бутун койгондо экинчи тепкичте дагы амин, үчүнчү тепкичте дагы амин деп туруп анан кийин хутбасын баштады. Ошондо мына карасаңыздар алдыңкы саптагыларга анык көрүнүп турат, туурабы? Аркадагылар экинчи сап, үчүнчү сапка да бир аз көрүнүшү мүмкүн, андан артка анча көрүнбөйт. Бирок сахабалар ушундай илимди калтырган, пайгамбар эмне кыймыл кылса кызыгып турган, неге мынтип экен деп. Пайгамбарыбыз жуманы окуп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыздан сурады: "Я Расулулла, бүгүн башкача окудуңуз. Минбарга чыкканда ушинтип амин дедиңиз" дегенде пайгамбар айтты: "Инна Джибриля атани". Ошол учурда мага Жибрил периште келди. Аллах тарабынан келди да. Адамдар көргөн жок. Факала мен адрака шахр Рамадан. Кимде ким Рамазан айына жетишсе, Рамазан айын жашаса, фалам югфарла. Ал ошол айда ибадатын кылып туруп күнөөлөрү кечирилбей калса, не болуп кечирилбей калышы мүмкүн? Шалакылык кылып Рамазанды эптеп өткөрдү, күнөө кечирилбей калды. Рамазанга чейин канча күнөөсү болсо, ошондой эле чыгып кетти да. Фадахаланнар, ошонун себебинен бул тозокко түшө турган болуп калган болсо, фаабадахулла. Аллах Таала муну өзүнүн ырайымынан алыс кылсын. Шайтан сыяктуу кылсын деди. Шайтан деген сөз Алланын рахматынан алыс кеткен деген сөз. Бул жерде абадахулла, Алла Таала өзүнөн алыстатсын деп каргады Жибрил периште. Анан мага айтты дейт пайгамбар: "Кул амин". Мухаммад, сен амин деген, Аллахым ошондой болсун деп дуа кылгын деди эле. Факулту амин, мен айттым амин дедим дейт. Ошондогу амин дегени бул жактагы сахабаларга угулган. Тугандар, дуа кетти уже. Каргыш ким тараптан болот? Пайгамбарыбыз тараптан болот. Каалайбызбы? Демек, Рамазанда бир эле жол бар. Же нормальный ибадат кылып туруп, күнөөлөрүбүз кечирилет. Аллага жакындайбыз. Алла Таала өзү максат кылгандай биз таква болобуз. Же эптеп күн өтүп кетет дагы. Пайгамбарыбыз аны дуа кылгандай эле, Жибрил периште дуа кылгандай эле кор болобуз тугандар. Ошондуктан муну жөнөкөй карабайлы. Рамазанды уйкусурап карабайлы, көңүл кош кылып мамиле кылбайлы. Рамазан чоң рисктин үстүндөгү ай. Чындап чоң ийгиликтерге жете турган ай, эгер аны кылбаса карыша кала турган ай. Ким Рамазанда мен сезонум ушул нерсеге туура келип калды да. Мен стройкам ушул нерсеге туура келип калды. Ушул айда мындан да кылышым керек эле деп туруп, Рамазанда ибадат эптеп-септеп өткөрө турган болгон болсо, эстеп коюңуздар. Муну Жибрил периштенин каргышы, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да каргышы. Пайгамбарыбыз да каргаган. Кеде бар го, бирөөлөр чыгарып го. Каргаган болбойт. Пайгамбар ол нерседен кайтарган. Пайгамбарыбыз каргаган эмес, тайфтар каргаган эмес. Бирок ошого ылайыктууларды каргаган. Умайят ибн Халаф ушул бир нече мушриктерди каргаган. Ошолордун катарында орозо кармагандарды да каргады. Азыр хадисте өттүк. Эгерде Рамазанда күнөөсү кечирилбей өтүп кеткен болсо, ол деген сөз өзүңүз түшүнүп алыңыздар. Күнөөсү качан кантип кечирилбей калат? Рамазанды жөн эле эптемей кылып өткөрүп койгон болсо. Аллах Таала өзү сактасын. Бирок эстеп калыңыздар, кыжалат болуңуздар. Эгерде биз кичине эле ибадатты кылсак,
эң негизгisi жүрөктө ыхлас болсо, ошого жараша аракет болгон болсо, Алла Таала кечирүүсүн убада кылган. Хадисте бар: "Мен сома Рамазан." Ким ороза айында ороза кармаса, кармаганда кантип кармайт? Жөн эле кармаса эмес да. Баягы бар го. Рамазан келип калыппы? Давай ороза кармайбыз эмес. Иманан ихтисабан. Ыймандуу болгон абалда, Алла Таалага ыйман келтирген абалда, капыр эмес, ыймандуу. Жана соо үмүт кылыпчы. Бул эми принципта Рамазанда демек ороза кармаш керек, Рамазандан өзүң билгенин кылыш керек деген маанинде эмес. Рамазан айы келгенде жапатырмак аракет менен мен Рамазандын соогун алып калайлы деген аракетте ороза кармаса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Аллах Таала тарабынан кечирим болот ал шу вакытка чейинки алып келген күнөөлөрүнө. Рамазанда бисмилла күнөөлөрүбүз кечирилет тугандар. Муну пайгамбарыбыз убада берди. Бирок бир шарты ыйман менен жана соо үмүт кылып. Жана ушул эле сыйгада да хадис бар. Мен фаттара Рамазан иманан ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замбих деген. Кимде ким Рамазан айында ооз аштырса, өзү ороза кармайт, бирок башка ороза кармагандарга дагы биз ифтар кылат го биздечи. Ошентип оозун аштырса, себепчи болсо, Алла Таала анын күнөөлөрүн кечирет. Бирок ооз аштыруу дегенде тойгозууга кошулат. Жөн эле суу берип кой, курма берип суу бергенге болот, эчтеке аргасы жок болуп калса, болбоду деген ошону берип койгон болсо, бирок негизги ооз аштырууда тойгозгонго айтылынат. Дагы бир хадис: "Ман фаттара саиман кутиба лаху мислу ажри." Ким орозо кармаган адамга ооз аштырган болсо, ошол орозо кармаган адам күнү ошол күнү канча соопко ээ болсо, ошонун өзүндөй соопту дагы ооз аштыруучу адамга жазат. Алхамдулилла, дагы бул тууралуу хадистер айта турган болсок, көп, албетте убактыбыз бар. Ошол убактыбызды чектелген абалда ушул хадистер менен чектелебиз. Бирок түшүнүңүздөр окшойт. Рамазанда Алла Таала ушуна рахмат кылган, кичине эле бир жакшылык иштерди кылсак, бирок шарты менен соо үмүт кылган абалда аракет кылсак, Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечиришти убада кылган. Бирок кош көңүл мамиле жасасак, эптемей эле Рамазанды бүтүрүп туруп эле мына ишти кылам деп Рамазанда көп нерселер менен алек болгон болсок, анда бизде чоң көйгөй бар, пайгамбарыбыз каргаган Жибрил периште менен кошуп. Ошондуктан Рамазан айында Аллага жакын болгон, ибадатка бекем болгон адамдарды, алымдардын кылган иштерин бир көз чаптырып карай турган болсок, Рамазанда колдон келишинче каникул болгон. Иштерин жеңилдетип, көбүрөөк Куран окуган. Пайгамбарыбызга да Жибрил периште келип Куран үйрөтүп турган, пайгамбарыбыз да сахабаларга Куран үйрөткөн. Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө мечиттен чыкпай, этикафта отурган. Ошондуктан эгерде бошогонго мүмкүнчүлүгү жок иштер болгон болсо, бир айга 11 ай иштеңиздер, бир ай дем кылып койсоздарбы? Бир ай демди мына бир аз эле көзөмөлгө, контролго эле иштеп туруп, кайсы ишиңиз болсо дагычы. Бир аз ушул бир айга насип кылса каникул кылган болсоңуздар, Рамазан айында мына мечитибизде таравихтар окулат. Башка мечиттерде деле шаар боюнча Кудайга шүгүр жетишип калдык го. Анан сабактар болуп турат. Колдон келишинче бул Рамазандан чыкканда биз башкача бир адам болуп чыгышыбыз керек. Өзүбүзгө билиниш керек. Ыхлас өзүбүзгө билинип калыш керек. Аллага жакындаганыбыз, кылып аткан дуаларыбыз кабыл болгон. Эгер антпесек, эптемей өткөргөн болмосок, биздин туткан орозобузга Алла Таала муктаж эмес. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан: "Ман лам яда каула зур", ким жалган сүйлөштү, жалган күбөлүк беришти таштабаса, ола амалы бихи, ошо жалган нерселерди менен аркасында иш жүзүнө ашыр амал кылганды токтотпосо, фалайса лиллахи хажа фи ан яда таамаху ва шараба, анын тамак жебегенине, суу ичпегенине Алла Тааланын муктаждыгы жок деп пайгамбар айтат. Алла Таала биз жебей койгонго эле муктаж эмес. Жебей койгонду тыйды, артынан биз мүнөздөрүбүздү оңдоп алышыбыз үчүн, Аллага жакындап алышыбыз үчүн эле биздин жебей коюшубузга Аллах Таала муктаж эмес. Ошондуктан ооз ачуучу нерселер силерге белгилүү да. Эки нерседен тыйылганбыз. Эки нерсе эмне? Нәпси өтө каттык каалаган. Не? Эки ортосу таң жүргөндөн шамга чейин тыйылыш керек. Жегенден, ичкенден, жаман сөз сүйлөгөн бардык.
жана эки буттун ортосу тыйылыш керек. Халал болгон аял менен да кошулбаш керек. Жана ошого алып бара турган нерселерди да кылбаш керек. Бир тамашалашып, кармалашып болмайт нерселерди дагы күн болгонго чейин, бүткө чейин. Түнгө уруксат берген. Ухилу лакум лайлату сиям рафасу иля нисаикум деп. Түнгө уруксат. Эми пайгамбардын акыркы кылган хадисте айтат. Эгерде адам ооз жагын айтат. Жалган көөлүк беришти. Мисалы бирөөнү сүйлөп калса, жалгандан гыйбат кылып, ол мындай, ол бияктан тарыф мындай деп айтуу жалган көөлүк. Сөз жалган көөлүк дегенде соттун астында эмес. Эки адам бириккенде бирөөнүн жакшылыктарын көзү жумуп туруп жалаң жамандыгын айткан болсо, бул жалган көөлүктүн катарында эсептелет. Ошентип бирөөнү гыйбат кылган болсо, же бир жалган сөздү айткан болсо, же жалган сөзгө өзү ишенип амал кылган болсо, Алла Таала муктаж эмес анын жебей ичпей жүргөнүнө үчүн. Ал жебей ичпей жүргөн үчүн Алла Таала ага награда бербейт. Ал Алла Таала бере турган, кабыл кыла турган нерсеси эмне? Орозодо жеш ичтен да тыйылыш керек, жана ошондой эле ооз менен кылына турган күнөөлөрдүн бардыгынан тыйылыш керек.